Адамдардын 80-90% жалаң жылаңач, ал эми уят нерселерди көргөндү жакшы көрөт экен. Ал эми кабыр азабы же болбосо жакшы видео роликтерди чыгарсаң андай нерселерди эч көрбөй таштап чыгып кетип жатышат. Ахиретибиз үчүн, өзүбүз үчүн бир пайда алып калалы деп ушундай видео роликтерди даярдап жатабыз. Видеого лайк басып жана биздин каналга жазылып коюңуздар. Ал эми биз кабыр азабы тууралуу дагы жакшы видео роликтерди мындан кийинки видео ролигибизден көрсөтүп беребиз. Ошондуктан бизден алыстабай туруңуздар. Ал эми лайк басып бул видеону болушунча таратып коюңуздар. Жакшылык кылган жасаган менен барабар. Кабыр азабы жана жыргалы. Ар бир мусулман адам өлүмдүн болооруна ишенүүсү зарыл. Аллах Таала Куранда пайгамбарыбызга Аллахтын салам-салаваты болсун кайрылып айткан: "Силерге өкүм кылынган өлүм периштеси силердин жаныңарды алат. Андан кийин Раббиңерге кайтарыласыңар" деп айткан. Сажда 32-аят. Адамдарга өлүм ар кандай алда келет. Бирөө ооруп, экинчиси сууга чөгүп, дагы бирөө күйүп өлөт. Ошондой эле өлүм адамдардын жашына карабастан келет. Бирөө энеден төрөлгөн күнү өлөт, экинчиси өспүрүм курагында, дагы бирөө картайганда өлөт. Ушул өлүмдөрдүн баары Аллахтын тагдыры менен ошол адамдын өмүр суусу түгөнгөн күнү, башкача айтканда, ажалы жеткен күнү болот. Демек, кандайдыр бир кырсыкка дуушар болуп, жан таслим болгон адамдын ажалы жете элек, ажал өлдү деп айтуу туура эмес. Аллах Таала эгер алардын ажалы келсе, мөөнөтү кечиктире да, тездете да алышпайт деп айткан. Ар-Раф сүрөсү 34-аят. Адам баласынын ажалы келген кезде өлүм периштеси анын жанын алат. Жандан чыгуусу пенденин жасап жүргөн амалына жараша болот. Жакшы амалдарды жасап жүргөн ыймандуу адамдардын жанынын чыгуусу жеңил болот. Ал эми ыймансыз адамдардын жанынын чыгуусу кыйын болот. Бул туурасында пайгамбарыбыз Аллахтын салам-салаваты болсун бир хадисинде кенен айтып өткөн. Хадисте ыймандуу адамдын жаны катуу идиштен суу тамчысы агып түшкөн сыяктуу жеңил чыгарын. Ал эми ыймансыз адамдын жанынын чыгуусу нымдуу жүндүн арасынан тикенекти сууруп алган сыяктуу кыйынчылык менен чыгары айтылган. Мархумду кабырга койгондон кийин ага биринчи сурак башталат. Мархумга келген эки периште андан жаратуучусу, пайгамбар жана дини тууралуу сурайт. Ошондо Аллах Тааланын жардамы менен ыймандуу адамдар: "Менин Раббим Аллах, диним Ислам, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ага Аллахтын салам-салаваты болсун" деп жооп беришет. Ал эми ыймансыздар бир да сөз айта албастан тутугуп калышат. Мунафык, эки жүздүүлөр адамдар айтып жүргөн сөздөрдү угуп, аларды кайталап жүргөнмүн деп эч нерсе айта албай калышат. Усман бин Аффан, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадисте мынтип айткан: "Мархумду жерге бергенден кийин пайгамбарыбыз Аллахтын салам-салаваты болсун кабырдын жанына туруп мындай дечү: Тууганыңардын кечирилүүсүн тилеп, Аллахка дуа кылгыла, жана анын сөзүндө бекем болуусун Аллахтан сурагыла. Анткени ага азыр периштелер суроо берип жатышат." Абу Дауд. Амр бин Ас, Аллах андан ыраазы болсун, өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде жандагыларга кайрылып: "Силер мени жерге берген мезгилде үстүмө топуракты аз-аздан таштагыла. Мен периштелерге сурак берип жатканда силерден демир алып кубаттанышым үчүн төөнү союп этин таратканчалык убакыт мүрзөмдүн жанынан кетпей тургула" деп айткан. Муслим. Кабырдагы алгачкы сурактан кийин пендеге анын амалына жана суроолорго берген жообуна жараша же азап же жыргал болот. Кабыр азабы туурасында Аллах Таала Куранда: "Залымдар өлүм алдында кыйналып жаткан мезгилде өлүм периштелери колдорун созуп, Аллахка каршы жалганды айтканыңар үчүн жаныңарды чыгаргыла. Анын аяттарына текебердик кылганыңар үчүн бүгүн кордук азап менен жазаланасыңар" дегенин ошол убакта көрсөңөр болор эле деп айткан. Ан-Нам 93-аят. Ал эми Фираундун үй бүлөсү жана аны ээрчиген адамдар тууралуу Куранда мынтип айтылат: "Алар эртелик кеч отко күйгүзүлөт жана кыямат күнү Фираунга ишенгендерди катуу азапка киргизгиле" деп айтылат. Кафир 46-аят. Зайд бин Сабит, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбарыбызга Аллахтын салам-салаваты болсун:
Эгерде силер өлгөндөрдү көмбөсөңөр, анда кабырларда маркумдар кыйналып жатышканын мен угуп жүргөндөй силерге да угузушун Аллахтан сурамакмын деп айткан. Муслим. Ибн Аббас, Аллах андан разы болсун, айтат: Пайгамбарыбыз Аллахтын салам салаваты болсун, эки кабырдын жанынан өтүп баратып, бул экөө өздөрүнө чоң эместей көрүнгөн, бирок чоң күнөөлөр себептүү азапталып жатышат. Бири сийлигиден тазаланган эмес, экинчиси ушактар ат жүргөн деп айткан. Бухари, Муслим. Ал эми кабыр жыргалуу тууралуу Куранда Аллах Таала чындыгында Раббибиз Аллах деп айтышат. Андан кийин бекем турушкандарга периштелер түшөт да: коркпогула, кайгырбагыла, силерге убада кылынган бейишке кубаңгыла деп айтышат деген Фусилат 30-аят. Ошондой эле экинчи бир аятта ошентип жан кекиртеге жеткен мезгилде ошол убакта силер карайсыңар жана биз ага жанга силерден да жакынбыз, бирок силер көрбөйсүңөр. Эгер жазаланбай турган болсоңор, айтканыңар чын болсо, аны жанды кайтарып бергилечи. Эгер ал жаны чыккан адам ага Аллахка жакын болсо, анда аларга бейпилдик, жыпар жана бейиш жыргалдары бар деп айтылган. Вакия сүрөсү 83-89 аяттар. Ал-Баро бин Азиб, Аллах андан разы болсун, риваят кылган хадисте мүрзөдө периштелерге жакшы жооп берген ыймандуу адам жөнүндө Пайгамбарыбыз Аллахтан салам салаваты болсун. Ошондо асмандан менин кулум чындыкты айтты. Ага бейиштен төшөнчү төшөгүлө, бейиштин кийимдерин кийгизгиле жана ал үчүн бейиштин эшигин ачып койгула деп айтылат. Анын мүрзөсү көз жеткенчелик кенен болот жана бейиштин жыргалы менен бейпилдигин татып билет деп айткан Ахмад Абу Дауд. Кабыр азабын жана жыргалын биз көз алдыбызга келтире албайбыз. Анткени кабыр жашоосу башка алам. Биз болгону Куран жана хадистерде айтылгандай абалда гана ишенебиз. Кабыр азабы жана анын жыргалы кабырга көмүлгөндөргө гана болуп, ал эми көмүлбөй калгандарга болбойт деген түшүнүк туура эмес. Адам жардырууга учурап, денеси майдаланып кетсин, же отко күйүп таптакыр жок болуп кетсин, же суу түбүнө чөгүп кетсин, баары бир ал кабыр азабын же кабыр жыргалын көрөт. Пайгамбарыбыз Аллахтын салам салаваты болсун, бир хадисинде өлгөндөн кийин өрттөп, денесин күлүн деңизге чачып жиберген адамдын денесин Аллах Таала деңизге буйрук берип, кайра чогултканы тууралуу айткан. Мына достор, бүгүн сиздерге сиздерге пайдалуу болду дейбиз бул видеоролик. Албетте лайк басып, ушул видеороликти таратып коюңуздар. Жакшылык кылган жасаган менен барабар. Иншалла баарыбыз намазыбызга бекем, орозобузга бекем, ибадатыбызга бекем, Аллахка жалбарып мусулман бойдон, чыныгы мусулман бойдон жашайлы. Албетте биз дагы болушунча сиздерге жакшылыкты жеткирүү менен убарабыз. Ошондуктан сиз да бизге жакшылык кылуу менен, Аллах үчүн, өзүңүз үчүн жакшылык кылуу менен бул видеороликти болушунча таратып досторуңуздарга жиберип коюңуздар. Көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.